Чирдин баары негизи акчада да. Бири-бирин түшүнбөстүк болсо керек. Сүйбөгөндүк дейм да. Эми айтып отурсаң аябай эле көп да, кайсы бирин айтабыз? Спирттик ичимдиктерден болуп жатат көбүнчө. Акыркы учурда көп болуп атканын деле билбейм. Башка бир айванчылык мамиле көрсөтүп жатат. Эми күнөө аялдарда да болушу мүмкүн да. Чирдин баары негизи акчада да. Акчадан келип чыгат. Негизи үй бүлөнүн тартыштыктан келип чыгат, ачык айткандачы. Анан бул Кыргызстанда негизи жумуш аз. Баардык за границага кетип иштеп атат. Анан эң биринчи максат эле ошо турмушта, жашоодо негизи акча аз болгондон, турмуш кыйын болгондон өзүчө келет. Европаны алсак, Американы алсак, андай эмелер бар, бирок аз да. Ар ким жумуш менен камсыздалат, үй бүлөнү камсыздалат. Эгерде үйүңдө баардыгы курсагы ток болсо, эч кандай мындай уруш жаңжал деле аз болот да негизичи. Ошол себеп дейм, негизи оюм. Бири-бирин түшүнбөстүк болсо керек. Бири-бирин. Бирок негизи эле ушул эң туура эмес нерсе ушул го деп ойлойм да. Сиз өзүңүз сүйүп алган жарыңыз болсо, сиздин ата энеңиздин да көзү өтүп кетсе, сиздин жаныңызда өмүрүңүздүн аягына чейин боло турган адам болсо, анан ошол менен урушуп талашкан, бул сабап аткан, бул эң эле туура эмес нерсе ушул го деп ойлойм да. Бири-бирин түшүнбөстүк болот го дейм. Аялын түшүнүү менен сүйбөгөндүк дейм да. Бири-бирине уважение жок, ошон үчүн ошондой зордук зомбулуктар болот. Себеби эгерде күйөөсү аялын сыйлап, чындап жакшы көргөн болсо, анда андай зордук зомбулуктарга барбайт деп ойлойм. Бул зордук зомбулук эми биз келип эле заманга такайбыз. Негизи заман эмес, өзүбүз жаштар туура эмес интернетти көрөбүз, туура эмес эми маалыматтарды угабыз, бирөөнүн мындай жаман жактарын бат сиңирип алабыз да, жакшы нерсени эмес. Ошол нерседен көп келип чыгып атат. Балдарды туура эмес тарбиялап атабыз. Көптү ата-энелер мигрант болуп кетишти. Мамлекетибизде көп эле мындай жакшы нерселерди жасасак болот. Мисалы, жумуш ордун түзүп берип, ушу жаштаргачы ошондой нерселерден алаксытып, завод, фабрикаларды курсак болот. Но тилекке каршы бизде андай эмес да. Мамлекетибиз ошол жактарын ойлонушса болмок. Бизде бийликтегилер баардыгы эле өздөрүн ойлошот. Келечегибизди ойлошпойт. Эми айтып отурсаң аябай эле көп да, кайсы бирин айтабыз? Көз карашыбыз бул спирттик ичимдиктерден болуп жатат көбүнчө, анан кийин ата энелердин пайдасынан болуп атат деп ойлоп жатам мен. Азыркы учурда көп жаштардын, достордун арасында, жаштардын арасында азыркы учурда көп эле көрүп жатам. Азыркы учурда ошо ата энелерден болуп жатат деп ойлоп атам. Жаштар өзүбүз деле бузулуп, көп жактарга жаман жолдордо жүрүп аткан жаштар бар. Алар эми ата энелердин эмелерден болуп атат деп ойлоп атам. Акыркы учурда көп болуп атканын деле билбейм. Дайыма эле боло турган нерсе деп ойлойм. Бул нерсени өзү адамдан эме этет да, зависит этет. Зордук зомбулук ооба заманыбызда аябай көбөйүп кетти да. Социалдык тармактарда бир экинчи эле баракты ачсак эле сразу эле зомбулукка дуушар болобуз. Бул билбейм, бул адамдардын азыркы мындай психологиялык жана моралдык жактан өнүгүп өспөсү менимче да. Анткени тарбия алып эле жатканда кичинекей баланы бул аялды, башка бирөөнү сыйлоо дегенди биринчи эле тарбиялаш керек да, адамды тарбиялаш керек деп ойлойм. Ошон үчүн биздин заманыбызда адамдар адам эмес, башка бир айванчылык мамиле көрсөтүп жатат. Эми күнөө аялдарда да болушу мүмкүн да. Аялдар азыркы убакта аялдарда заман бузулуп келатат дегендей. Аялдар да башка жолдорго барып атат. Ошон үчүн го деп ойлойм.